Арыбаңыздар, ардактуу агайын туугандар, урматтуу замандаштар. Бул бүгүнкү иш-чара ушу чет өлкөдө эмгектенген биздин эмгек мигранттарыбыздын, биздин мекендештер, журтташтар, замандаштарыбыздын көйгөйлөрүн жалпы коомчулукка, өзгөчө мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө жеткирели деген максатта аянтча түздүк. Мына бул акцияга кайдыгер карабастан алыстан жол тартып келген биздин бир туугандарга мен рахматымды айтам. Анан күндүн ысыгына карабай, убакыттын тардыгына карабай ушул жерде колдоо көрсөтүп келген жалпы журт сиздерге мен таазим этем, рахматымды айтам. Эми тилекке каршы биз мигранттарды эки гана учурда эстейбиз. Бул шайлоо болгондо, алар акча которгондо. Шайлоонун алдында жана шайлоо күнү бардык саясий күчтөр мамлекеттерди, шаарларды кыдырып, мигранттарды даңазалайбыз. Алар акча которгондо экономиканы көтөрүп берип атат деп биз алар менен мактанабыз. Кандай жагымсыз нерсе. Өз сөзүмдө жалпы миграциялык агым эмне үчүн бар дегенге кыска токтолгум келет. Бүгүн жумушчу күчтөрдүн миграциясы дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн негизги фактору болуп калды. Алып келсек, батыш Европа өлкөлөрүндө ушу чет жактан келген же мигранттар жумушчу күчтүн 10-15%-ын түзөт экен. Канада, Америка Кошмо Штаттарында 18%-ын түзөт экен. Ал эми Перс булуңда араб мамлекеттеринде 40%-дан 9%-га чейин жумушчу күчтөрдүн мигранттар түзүп атат. Евразияда 20%. Мына Дүйнөлүк банктын жетектөөчү экономисти Судхаршан Канагараж айткан, эмгек мигранттарынын Россиянын экономикасына тийгизген таасири ички дүң өндүрүмүнүн 5-тен 10%-га чейин берет деп. Ал эми биздин эмгек мигранттарыбыздын которгон каражаттын негизинде ички дүң өндүрүмдүн 35%-ын берип келет. Мигранттар экономиканы кармап келет деп мактанабыз. Бирок алардын жеке турмушундагы мына айтып берген маселелерди унутпашыбыз керек да. Миграция айынан жүздөгөн, миңдеген үй-бүлөлөр талкаланууда. Бүгүн Кыргызстандан миграция айынан 277 миң бала ата-энесинин кароосунан калды. Жалпы балдардын 4%-ы эки ата-энесинен сыртка чыгып кеткен, 12%-ы ата-эненин бирөө сыртка чыгып кеткен. Мына жерде оюнчуктарды көрүп атасыздар, жатып турган. Мына бул оюнчуктар кичинекей ымыркай балдардын талкаланган тагдырлары дегендин белгиси. 2011-жылдан бүгүнкү күнгө чейин чет жакта төрөлүп ташталган 98 ымыркай өлкөгө алынып келинди. 3төн бири асырап алынса, жарымынан азы өз жакындарын тапты. Калгандары балдар үйүндө. Биз таң калабыз го, эмне үчүн балдар үйү менен каарлар үйү толду деп. Көбүнесе ушу мигранттардын балдары жана ата-энеси болуп атпайбы? Мына былтыр 1363 жашы жетилик өспүрүмдөргө карата кылмыштар катталган экен. Мына мунун көбү мигранттардын балдары. Анан биз балдар биздин келечек дейбиз. Кандай келечек күтөт? Кыргызстандын эмгекке жарандуу, экономикалык активдүү халкынын 20%-ы бүгүн сыртка чыгып кетти. Чыгып кеткен 20%-дын 70%-ы жаштар түзөт. 70-тин жарымынан көбү жогорку же атайы билими жок. Алардын келечеги эмне болот? Мына жана атайы Москвадан келген Азамат мырза жакшы сөз айтты. Миграциялык концепция деги барбы? Эртең келечекте эмне болот? Бизди эмне күтөт? Деген маселеге ким жооп берет? Анан Толкунбай аке, мен рахматымды айтам. Мына бул киши өзү мигрант, өзү эмгектенет. Бирок убакыттын тардыгына карабай, мигрант деген билесиздер, ар бир күнү саналуу. Мына жүк 200 маселесин көтөрүп келди. Урматтуу агайын туугандар, жылына бир гана Россиядан 350-ден 450-ге чейин сөөп келет. Аларды алып келиш абдан оор. Мамлекеттен компенсация төлөнөт. 2011-ден бүгүнкү күнгө чейин 20 миллион сом коротулуптур. Болгону 20%-ын жааптыр. Мына Өзбек мамлекети, Өзбекстан коңшу мамлекетибиз. Мигранттар фондун түздү, 26 миллион доллар салып коюшту.
Алар жүк 200 маселесин ким каза болсо толугу менен мамлекет алып келет деп кепилдик берди. А биз акчалар кайда? Бардыгыбыз билебиз кайда экенин, аны мына Толкун эке айтты. Сөзүмдүн акырында мына күн ысыкта болуп атат, көп кармабайын. Айтарым, ардактуу биздин мекендештер, сырттан кектенген жердештер, ар бириңиздердин эмгегиңиздер бааланышы керек. Ар бириңиздердин эмгеги бааланып, укугуңуздар корголушу керек. Силердин үнүңөр бийлик өкүлдөрүнө, элге, жалпы коомчулукка жетиши керек. Биз Кудай буйрса буга чейин колдоп келгенбиз, мындан кийин да колдой беребиз. Биз үчүн мамлекеттин ар бир жаранынын ден соолугу, амандыгы маанилүү жана баалуу. Биз сиздер үчүн күрөшкөнбүз жана күрөшө беребиз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эми азыр уруксат берсеңиздер, бул программадан тышкары болуп атат. Мына журналисттер дагы сурап атпайбы? Депутаттар дагы бирөө билип билбей, бирөө таанып тааныбай, угуп укмаксан болуп, жүк 200 боюнча маселени бурганга аракетке кылгандар бар. Мына айтып берсинчи өзү. Апа, Гүлүп апа 4 жыл мурун өзүнүн кызын жоготкон. Сөөгүн алып келе албай кыйналган. Мына ушунун арманын уккулачы. Өйдө жакта, ылдый жакта тургандар уккулачы мигранттардын үнүн. Мына бул жерде эже келди, кечөө бөлөсүн жоготкон экен, акча чогултуп жүрөт. Ким алып келет сөөгүн деп? Билесиздер, социалдык түйүндөрдө сөөктөрдү чыгарып алып, акча издейбиз, жеткиргенге жардам бергиле дегендер бар. Азыр кыскача бир убакыт бөлсөк, мына эки энебиз сүйлөсө, анан менин бир өтүнүчүм бар. Атай конок болуп келген Жогорку Кеңештин депутаты урматтуу Улмамет Насырканович, сизге рахматымды айтам. Ушунча мигранттарды зар кылбай, ушул жерде күнгө какталып, үнү кылбай калбасын дебей, мына келип берди. Сизге рахмат. Анан жыйынтыктап Улмамет Насырканович өзүнүн сөзүн айтат болуш керек. Рахмат.